Элдик медиа баарына сөз беребиз. Мындан 2 күн мурда жол кырсыгынан 3 адам жабыркап, арасынан өзүнө келе албай Алиев Рысбек көз жумган. 11 декабрда Көлмө жаңы конушунан акыркы сапарга узатылды. Бала кезинен чогуу чоңоюп өскөн досу Токтосунов Жайлообек шаарга келген сайын ушул үйгө келип турчу элем. Эми эмне кылам, досумдан айрылдым деп көзүнө жаш алды. Bir ay murun gelip çocuklam. Şu bir ay jumuştap gelip şehirde. Men gelgen sayın uşul үйгө түс келчү билди. Мен келбесем өз дагы тарынчы. Каяка кеттиң түс кел үйгө. Жок деген ушул үйгө 2 күн жатып алып, анан башка үйгө кетчү элем да. Экөөбүз 69 биринчи класска киргенбиз. Ошондо ушу жашка ушуга чейин доспуз. Ошол ак көңүл, эч кимге жаман айтпаган, жакшы киши эле. Бүгүн арабыздан кетип атат. Маркум Алиев Рысбектин бир тууган иниси агасынын артында 3 кыз, 1 баласы калганын айтып, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын алышын талап кылат. Мындан тышкары ошол күндөгү болгон кырсыкта бир топ мыйзамсыз иштер орун алгандыгын белгиледи. ГАИга барып турду, сразу дедим. ГАИны айттым, инспектор сен Мукашев деген, Мукашев эле ошондой демеген. Сен эмнеге качырасың дедим. Эмнеге качырасың? Сен деген милдетиң текшерип экөөнү. Немеден өткөрүшүң керек болчу да. Десем, мен эми оорулуу немени кармай албайм да дейт. Анан кажага азыр Чуйский больницада деди. Чуйский больницага балдарды кошпосом, Чуйский больницага келбеттир. Ошо бойдон дайыс болду ал. Эми буга деле мен ишенип деле кете албай атам мен. Ушу бул жумуштары мен угушум арканда бүт эле тазалап атат атын. Эми ушу мыйзам чегинде иштеп берсе, буну мен президентке чейин кайрылганга барам. Бул иш неметпесе. Коомчулукта бул адам өмүрүн алган жол кырсыгы желдей тарады. Себеби бул кырсыкка катыштыгы бар делип, Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы экени айтылды. Жабырлануучунун айтымында, өз жолубуз менен келе жаткан учурда карама-каршы тилкеге чыгып, бизге урунган унаанын айдоочусу мас абалда болчу деп айтат. Мына ушул жолда келатканбыз, ушул жолда келатканда эле жанагы бизди сүзгөн Мерседес үлгүсүндөгү авто машина бул тараптан катуу чыкты. Сиздердин полосага түшкөн экен да? Анткени ал мына повороттон өзүн кармай албай калды, мас абалда экен, аябай өтө мас абалда экен. Ушундай мас абалда келаткан экен. Даже ал тормуз тепкен да жок. Себеби мен ойлоп атам, ал мас болгондон кийин ал өзү ошону да ойлонбой калды. Ошо менен келүүлү биз айдегенчекти биздин айдоочу ушул туштан оң тарапка алып качты. Оң тарапка алып качканда ал келип туруп водительдин маңдайын сүздү да. Акыркы учурда адам өмүрүн алган жол кырсыктары социалдык тармактарга байма-бай чыгып келет. Ошолордун ичинен көбүнчө укук коргоо кызматкерлеринин катышуусунда болуп жатканын кошумчалады. Эми мен ойлоп атам, бул эмнеге? Бул милиция кызматкери, жанагынча полковник чинге жеткенчекти биздин карапайым эл ушу милицияларды ишенебиз да бизди коргойт деп. А булар бизди кордобой эле кордоп атса, бизди минтип карабай эле кайра жарга түртүп атса, билбейм, анда булардан үмүт жок. Буларга кантип ита келишенбей калган. Мына каерде ДТП болуп атат, өзүңөр көрүп атасыңар, билип атасыңар. Көбү мындай айтканда 60-70% милиция кызматкерлери көрүп атасыңар. Ушу мас абалында булар ошо өздөрүнүн кызматынан, абалынан пайдаланып көп жасайт ушундай нерселерди. Эми кайра мындай нерсе аркаларын жаап атат. Мына бизди барып текшертип атат, алар жок, текшерилген жок. ГАИ айтты да бизге.
мен деген жол галилот болуп атты, мен деген жолду тозуп аттым, бирөөбүз чертөш чыйып аттык, аны кармаганга убакыт болгон жок. Анан мен кыйналып атам, скорый чакырып берип койчу деди. Анан скорый чакырдым дейт. Анан скорый келгичекти башка бир машина келди дагы тийини салды дейт. Анан барып айттык дейт, ey силер сен каяка андым дедим дейт десем. Мен жаным кыйналып атат. Мен бирдеке болсом эртең сен жооп бересиң деп ошентиптир. Анан дегенде мен кетирүйдүм дейт. Анан жок дегенде документин же ошол жерден фамилия аты жөнүн сурап, ким экенин тактап калбайт белеңер. Ошол жерден экөөң экенсиң, бирөөн кошо наркологическийге барып, ошол жерден до конца аягына чейин эмеден өткөрүп алып, анан каалаган жагына кетире бербейт белеңер десем. Эми мен жаны кыйналып аткан адамды аерден кармаганга укугум жок. Кетем деди, кетирүйдүм деп ошентип койду да ГАИ кызматкеричи. Анан мен айттым ошол жерден. Экөөң тургандан кийин бирөөң до конца аягына чейин чыгып койсоңор болмок экен. Аерден деген же бир документин албасаңар, же өзүнүн аты жөнүн тактап калбасаңар кандай кетирип ийесиңер десек, эми ал биздин мыйзамда жок. Оорулуу адамды ошол жерде кармап туруш. Скорыйны күттесек да болбой кетип калды дейт. Номера снял хозяин. Служебные были номера ВД. Не запомнили. Маркумдун туугандары бул окуяда бир топ иштерди жашырып жатышканын айтып, элдик медиа порталына кырсык болгон жердеги айрым видеолорду тапшырды. Ал Тургай окуя болгон учурдагы айрым күбө болгон адамдардан телефон аркылуу чоо жайын да тактаган. ГАИге чалдык, тигинеге чалдык. Скорый помощь. Мас сыяктуу элетенсиз? Ябайна мас экен да энди. Тигилер уруп атат. Сен айттың, мен мынтишесиң деп. Айтсаң, кесир болуп, сүйлөшөлү деп. Начальник милицияда отпойду тигилерде. Сокулукта. Сокулуктабы? Сен сүйлөшкөн чыгайсың. Анан эме кол койдуруп албады бирдемеге, кагазга. Абагабы? Медсестра, кол койдуруп алды. Медсестра кол койдурду ага. Алыш керек болчу, кайсы больница барасыз, кайсыны ушу больницадан диагноз чыгарып берип дейсиз. Азыр бизге жолдо эме түшөт, азыр отуруп жолдо эметсе кайсы больницада экенин барабыз деп. Алып барбайт да больница, кайсы больница барбайт. Жок, коллегаларды бул. Бутуна травма маскен бе? жакшы эле болчу. Экөө экен ичинде. Бирөө эле го дейм. Бирөө эле го дейм. Биз барганда эште түшкөн бар. Эште түшкөн уже баары түз эле келип моп эле сүзүп коюптур. Мына биздики жазылат, признакам горно опьянения, все жазды. Эмиштеге дедбек, госпитализация баштарсын деп жазып берип койду, бүттү. Все, он ничего не дал. Бирок аты жөнү жок. Аты жөнү эчтеке деген жок. Запах изотон напитка, алкоголик жазып туруп. Все есть у нас, все. Бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүрүп жаткандыктан тиешелүү мекемелер ошол кырсыкка күнөөлүү деп айтылып жаткан милиция кызматкерлерин эмне себептен ошол учурда наркологиядан өткөргөн эмес жана жол кырсыгы болгондон кийин 2 күн кайда жүрдү деген суроолор коомчулукка ачык бойдон турат.